Барына салам, бұл біздің жаңы рубрикабыз. Бұл жақта біз англис тілді кино, мультфильмден ар кандай видеолардан алынған қызықты фразаларды чогуу талдайбыз. Бүгүнкү мультфильмimiz Puss in Boots. I am Puss in Boots. Кыргызчасы болсо Өтүкчөн мышык. Эң алгач Puss деген эмне? Cat деген жөн эле мышык болсо, Puss деп биз мышыкты эркелетип айтабыз. Puss in Boots Өтүкчөн эр жүрөк мышык жөнүндөгү жомоктун негизинде тартылган. Биринчи фразабыз. I'm sorry, okay? How long are you gonna hold a grudge? To hold a grudge. Бұл фраза кыргызчага кек сактоо же тарынуу деп которулат. Мультфильмде Хамчи Дамчи бул жумурткага окшогон жигит сактаган кеги тууралуу жана келечекте өч алгысы келген жөнүндө айтып жатканда колдонот. Бул фразаны биз against предлогу менен да колдонсок болот. Мисалы, do not hold a grudge against your parents. Ата-энеге кек сактаба. Же болбосо башка бир мисал. Only weak people hold a grudge. Strong people forgive and forget. Алсыз адамдар гана кек сактайт. Күчтүүлөр болсо кечирет дагы, унутуп коюшат. Эми, кийинки фразабыз I will not let you down. Okay, and I promise this time I will not let you down. To let somebody down. Бул фразаны жумурткага окшогон жигит Хамчи Дамчи мышыкка убада берип жатканын айтат. Бул кыргызчага мен үмүтүңдү актайм деп которулат. Же жөнөкөй сөз менен айтканда, мен у адамды бузбайм. Сиз дагы бирөөгө убада берип жатканда ушинтип айтсаңыз болот. Мисалы, I will not let you down, mom. I will have good grades at school. Мен у адамды бузбайм, апа. Мектептен жакшы бааларды алам. Эми кийинки фразабыз. I did you a favor. How could you do this to me? I did you a favor. To do a favor. Мен сага жакшылык кылдым. Бунун котормосу ушундай болот. Бул фразаны кайрадан эле жумурткалаш, мышыкка элдин алтыны менен качып баратканда айтат. Бирөөгө кандайдыр бир сураныч менен кайрылып жатканда, мынтип баштасак болот. Can you do me a favor? Мисалы, Can you do me a favor? Please help me with the homework. Сага сураныч, мага үй тапшырманы аткарганга жардам берчи. Мындай учурларда бул фразаны сураныч деп которуп койсок болот. Эми кийинки фразабыз got it. I don't want to talk about it. Got it. Же болбосо to get. Бул этиш англис тилинде өтө көп мааниде колдонулат. Алардын бири I understand. Же болбосо мен түшүндүм. Эгерде сиз түшүндүм же макул деп айткыңыз келип жатса, сиз got it деп айтасыз. Эми кийинки фраза no can do. Give me the goose. Humpty. No can do, I'm afraid. Бул фраза грамматикалык жактан туура эмес, бирок ушундай түрдө колдонулат. Анын мааниси кыла албайм же болбосо мүмкүн эмес. Сизге бир нерсени кылуу мүмкүн эмес болсо, ушул фразаны колдоносуз. Мисалы, Can you give me a right to work? Мени жумушка чейин жеткизип кое аласыңбы? Sorry, no can do. Кечирип кой, жеткизе албайм. Бул болсо бүгүнкү видеобуздун акыркы фразасы болчу. Эми өткөн фразалардын баарын кайра кайталап коелу. Биринчиси, to hold a grudge, кек сактоо. To let somebody down, убаданы бузуу. To do a favor, жакшылык кылуу. Got it, түшүндүм, же болбосо макул. No can do, кыла албайм. Эми ушуну менен видеобуз бүттү. Англисче кино жана мультфильмдерди көрүңүз. Көрүшкөнчө.